Kubangila, bugün Kubangila, kutkaru üçün dünyögö kelgen gün. Paygambarlar aytkan sagınıp engsegen, ubadası jetken gün, ubadası jetken gün. Kelgile, barınar kelgile, ululuğun denirdin börgülü. Süydü al bizdi baştan, günügü karabastan, süyüsü tөгülgün, süyüsü tөгülgün. Şattan gıyla, bugün şattan gıyla, boşottu bizdi günü kulluğundan. Süydü al bizdi baştan, günügü karabastan, süyüsü tөгülgün, süyüsü tөгülgün. Урматтуу достор, коноктор, бир туугандар, баардыгыңыздарга тынчтык болсун. Кайрадан биз эфирде Сырак байке менен суроо жооп кызматында. Ыйык жазуу эмне үчүн ыйык деп аталып жатат? Бирок анын авторлору адам эмеспи? Эгерде ыйык болсо, эмне үчүн Библия жаркырабайт? Ушундай суроо. Ооба. Кудайдын сөзүндө ыйык жазуу кандай жазылгандыгы айтылат. Муну Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетегин айтышкандыгын мен окуп берейин ушуну. Бул Петрдин катында. Экинчи Петрдин катында 1-бөлүм 20-аяттарда. Баарынан мурда ыйык жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. Демек, бул сөздөр жөн эле асман түшүп калган эмес четинен. Бирок Кудайдын ыйык адамдары, Кудайга ишенгендер, Кудайдын жолу менен жүргөндөр, адил адамдар Кудай менен мамилеси болуп, ошол Кудайдын ышык таануусу менен Кудай айткан айт деген нерсени айтып жазышкан. Экинчиден эмне себептен ыйык деп аталат? Ыйык деген сөз бул бөлүнгөн дегенди билдирет. Караңгылыктан жарыктын бөлүнүшү, же болбосо жамандыктан бөлүнгөн, же болбосо таза эмес нерселерден бөлүнгөн нерсени ыйык деп коет. Бул китеп Кудайлык китеп болгондуктан, Кудайдан болгон кабар болгондуктан, ошол себептен бул китеп ыйык деп аталган. Бул адамдык эмес, бул жердик эмес, бул асмандын Кудайдын кабары да бизге айтылган, адамдарга айтылган. Ошол себептен ыйык. Жана адамдар жөн эле адамдар айтылган эмес, көчөдө жүргөн эле адамдын баары жаза берген эмес. Кудайдын ыйык адамдары деп турат. Ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. Ошол себептен ыйык китеп. Башка айтканда бул бөлүнгөн китеп. Адамдык акыл насаттар эмес. Бул Кудай тарабындагы адамдар жазгандыктан, Кудай адамдын өзүнүн адамдары аркылуу жаздыргандыктан бул ыйык китеп деп аталат да. Рахмат достор, дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот биздин электрондук почтага. Түз эфирде чыгарылыштарыбызды дайыма көрүп туруш үчүн катталасыздар. Кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
белек майрамы менен, Теңирдин төрөлүү майрамы менен куттуктайм. Ушуларды кабыл алып коюңуздар. Эмне болмок? Эмне болмок эгер Теңир келбесе, улуу Кудай жалгыз уулун бербесе, эң маанилүү, эң бир баалуу учурду Кудайыбыз каалап белгилебесе, күнөө өсүп, караңгылык көбөйүп, сормо создай соруп кетмек бүтүндөй, адам билбей неге жаратылганын, маңкурт бойдон өтүп кетмек билинбей. Бирок Теңир билбей калбайт эч кимди, ар бир жанды ал жаратып дем берди. Тандап алчы өмүр белек кылам деп, жалгыз уулун жер бетине жиберди. Ооба билген ал өлүмгө бараарын, ооба билген көптөр кабыл албасын, бирок анын бизге болгон сүйүүсүн белгилөөгө эч ким токтото албасын. Ошондуктан Теңир келди дүйнөгө, ыйык Теңир өзү келди денеде, бала болуп, алсыз болуп биз үчүн, муктаж болуп атага да энеге. Ал келбесе болот беле сулуулук, сөзүбүздө акылмандык, улуулук, келгенине миң рахмат айталы, руху менен жүрөктөргө куюлуп. Мына бүгүн байрамдайбыз кубана, жыйыр маглым өтүп кетти арада, шаттаналы, кубаналы биз бүгүн, өмүр берди алмага да, сага да. Эч ким андай сүйө албастыр берилип, күнөөң үчүн өлбөдүбү керилип. Ата менен элдештирди сүйүүсү, таазим кылып келеличи ийилип. Даңктал Теңир асманда да жерде да, сүйүүң бүтпөйт бардык нерсе бүтсө да, туулган күнү Теңириңдин кут болсун, биз туугандар жүзүңөрдө нур болсун. Амин. Кубанат Кудайдын эли бүгүн, асмандан угулган кабар үчүн. Падыша төрөлдү бүткүл элге, даңкулуу Кудайга, тынчтык жерге. Даңкага, даңкага, даңкулуу Кудайга, тынчтык жерге. Даңкага, даңкага, төрөлдү Теңир Иса. Кудай жылдыз менен жол көргөздү, акылмандар ага чөгөлөштү. Билиши ал падыша экенин, келишти эсине асман жердин. Ирод угуп падыша жөнүндө, бул кабар жаккан жок көңүлүнө. Жок улуну каалап ымыркайды, издетип бүт жерге бүлүк салды. Даңкага, даңкага, даңкулуу Кудайга, тынчтык жерге. Даңкага, даңкага, төрөлдү Теңир Иса. Периште Жусупка кабар берди, эне баланы тез алгын деди. Ирод өлтүрүүгө ниеттенди, кеткиле таштап бул жерди. Ирод анда өлтүргөн балдарды, Мисир жерине падыша барды. Укмуш жол менен куткарылган, бизди түбөлүккө куткарууга. Даңкага, даңкага, даңкулуу Кудайга, тынчтык жерге. Даңкага, даңкага, төрөлдү Теңир Иса. Саламатсыздарбы, кымбаттуу угуучулар, кымбаттуу көрөрмандар, Кудай силерге батасын берсин. Силер менен кайрадан жолукканыма, көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Менин колумда 2 китеп турат. Бул 2 китептин ичинде 3 китеп бар: Торат, Забур жана Инжил. Анан силер менен чогуу ушул Инжил китебинен окуп, ошонун үстүндө жүгүтсөк, анан ушул айларда жер жүзүндө Иса Машаяктын, куткаруучунун төрөлгөн күнүн майрамдап келишет. Мен дагы силерге ошол Иса куткаруучунун
кандай максат менен төрөлгөндүгүн, кандай максат менен жерге келгендигин ошол Инжил китеби Жакан жазган жакшы кабардан окуп, андан ары улантсак. Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 16-аят. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай анага ишенген ар бир адам өлбөй, төөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Качан Иса жерге төрөлүп, өсүп, чоңоюп, качан ал ошол руханий кызматын баштаганда аны көптөгөн адамдар курчаган. Аны жөнөкөй адамдар курчаган, балыкчылар курчаган, чабандар курчаган, аны билимдүү, илимдүү адамдар курчаган, динчил адамдар курчап турган. Аны көптөгөн адамдар ээрчишкен. Ага көп суроолор менен кайрылышкан, ооруларды тап келишкен, оорулар өздөрүнүн ооруларынан айыгышкан. Анан ушул биз окуган аят, бул текст дагы эмне жөнүндө, өзүнө дагы эмнени камтыйт. Анткени ушул аят менен ал бир динчил адамга болгон Исанын жообу болчу. Анткени ошол күнү мындай деп жазылат 3-бөлүм 1-2 аятта. Фарисейлер арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никодим деген киши бар эле. Ал бир күнү түн ичинде Исага келип, "Устат, сенин Кудайдан келген устат экениңди билебиз. Анткени сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт" деди. Демек ушул жерде текст бизге айтат, фарисейлердин арасында жүйүт эл башчыларынын бири дейт. Фарисей деген сөз бул ошол кездеги динчил адамдарды фарисейлер дечү. Анткени алар абдан билимдүү, динди жакшы билген, элдин алдында жүргөн, ибадатканада элге Кудай сөзүн айтып жеткизген адамдарды фарисейлер деп койчу. Алар жөн эле Кудай сөзүн жеткизбесен, алар абдан билимдүү же болбосо жогорку кесипке ээ болгон адамдар болчу. Демек, Никодим дагы ошондой адамдардын бирөөсү экен. Мындайча айтканда, эл алдында өзүнүн зоболосу көтөрүлгөн, эл алдында жүргөн адам эле. Анан ал дагы Иса менен сүйлөшүш үчүн, Иса менен маек куруш үчүн ал келди дейт. Келип Исаны не кылды? Исаны мактамакчы болуп, чын эле анын кылган иштерин айтып, "Устат" дейт, "Сенин иштериңди биз билебиз" дейт. "Сен кылып жаткан кереметтерди Кудайдын жардамысыз башка эч ким кыла албайт. Ошондуктан биз сенин Кудайдан келгениңди, сени Кудай жиберген элчи экенин биз билебиз" дейт. Анан ушул окуяда куздандар Никодим ал бардыгын билгенине карабастан, билимдүү болгонуна карабастан, динчил болгонуна карабастан, ал куткарылууга али ээ боло элек болчу. Ал дагы эле куткарыла элек болчу. Бул анын көйгөй болчу. Анан ушул текстте Никодимге Исанын жообун биз окуйбуз. Ал мындай дейт: качан Никодим келип, "Ага, сен кылып жаткан иштерди, кереметтерди Кудайдын жардамысыз эч ким кыла албайт. Ошондуктан биз сени билебиз" деп айтканда, Исага мындай деп жооп берет: "Чындыкты сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким жогортодон төрөлбөсө, Кудайдын патшачылыгын көрбөйт" деп жооп берди. Демек, ушул аятта Никодимдин көйгөйүн Иса айтып атат. "Никодим, сен кандай гана билимдүү, кандай гана мындай жакшы иштерди кылган жакшы адам болго, бирок сага не жетишпейт, куткарылуу жетишпейт. Сен асмандан, сен жогортодон төрөлүшүң керек." Ошондо Никодим түшүнбөйт. Кантип мен асмандан төрөлсөм болот? Кантип мен жогорудан төрөлсөм болот? Же мен энемдин ичине кирип кайра экинчи жолу төрөлүшүм керекпи дейт. Ошондо Иса ага дагы жооп кылып: "Никодим, сен Израиль элинин окутуучусу болуп туруп ушуну билбейсиңби?" деп ал андан ары ушул биз окуган 3-бөлүм 16-аят менен кандай адам ал жогорудон төрөлөт, канткенде адам куткарылууга ээ болорун ал 16-аятта бир канча жол менен түшүндүрүп берет. Силер менен чогуу 3-бөлүм 16-аятты кайрадан окуйлу. "Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай анага ишенген ар бир адам өлбөй, төөлүк өмүргө ээ болсун деп берди." Демек, Иса ал эмне үчүн төрөлгөндүгүн, эмне үчүн жерге келгендигин ал ушул аятта дагы бир жолу айтып түшүндүрүп жатат. Биринчи ушул жерден ала турган сабагыбыз: Кудай
эмне үчүн Иса Машиякты жерге жибериптир? Эмне үчүн Иса Машияк куткаруучу ал жерге төрөлүптүр? Анткени Кудай адамзаттын өлүмгө баратканын, Кудай адамзаттын тозокко баратканын көрүптүр. Анан ушул аятта айтып атпайбы? Кудай аны дейт, ага ишенген ар бир адам өлбөш үчүн жибергендигин айтып атат. Демек, биринчиси ала турган сабагыбыз адамдын өлүмгө баратканын көргөндүктөн Кудай эмне кылыптыр? Ал өзүнүн жалгыз уулун жерге жибериптир. Демек, Никодим ал өзүнүн абалын байкабай калыптыр. Ал Никодим өзүнүн абалын көрбөптүр. Ошондуктан Никодим Исага мындай баарын билген адам катары, жаш адам катары маектеш үчүн, сүйлөш үчүн Иса Машиякка келген. Ал Иса Машиякка мындай өлүмгө бара жаткан адам катары, куткарууга муктаж адам катары ал келген эмес. Ал болгону сүйлөш үчүн, кайсы бир балким суроолоруна жооп алыш үчүн келсе керек. Бул деле жакшы нерсе. Адамдан Исадан барып жооп алыш үчүн, кандай, эмне үчүн келдиң, эмне үчүн ушундай кереметтер жасап атасың деп, кандай бир маектешип, суроолоруңа жооп алуу, бул да жакшы, бирок бул эң негизги максат эмес эле. Анткени адам өзүнүн өлүмгө баратканын көрбөсө, күнөөкөр экенин түшүнбөсө, ал адамга жактоочу адвокат керек экенин түшүнбөсө, куткаруучу керек экенин көрбөсө, анда ал адам өзүн өзү алдап жатат. Ал адам өзүн түбөлүк өлүмгө же түбөлүк тозокко ал адам өзүн даярдап жатат. Ошондуктан Никодимге максатын түшүндүрүп жатат. Эмне үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулу Иса куткаруучуну жерге жибергендигин. Себеби ал Кудай адамдардын өлүмгө кетип баратканын көргөндүктөн Кудай элчи кылып, Кудай өзүнүн уулу деп атап Иса куткаруучуну жерге жибергендигин ал биринчи иреттен көрсөтүп жатат. Себеби адамдар өлүмгө баратат. Себеби адамдар тозокко баратат. Аларды куткарыш үчүн башка жол жок экендигин, уулун жибергендигин далилдеп жатат. Аны түшүндүрүп бериш үчүн, аны ачып бериш үчүн Никодимге дагы бир мисал келтирет. Эсиңдеби, Муса пайгамбарды дейт. Качан Муса пайгамбар Кудайдын элин жетектеп чөлдө кетип бара жатканда, Кудайдын эли күнөө кылганда, Кудай эмне кылып жазалады эле Кудайдын өзүнүн элин? Кудай элине уулу жыландарды жиберген. Качан ал уулу жыландар чага баштаганда, Кудай Мусага эмне деди? Аны ушул жерде биз силер менен чогуу окуйбуз. 3 bölüm 14 аят. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот. Демек, ушул жерде түшүндүрүп атат. Эми түшүндүңбү, Никодим? Муса качан Кудайдын эли күнөө кылып атканда, Кудай Мусага айтты: "Муса, сен жез жыланды жаза. Себеби мен эл жазалаш үчүн Кудай уулу жыландар жиберген болчу. Уулу жыландар чакканда эл өлүп жаткан болчу күнөөсүн айынан. Бирок Кудай Мусага образ катары айтты: "Сен жезден, материал жезди ал дагы, ошол жезден жыланды жаса дагы үйдө коюп кой. Ким ошол жыланды караса, жез жыланды караса, анда аны уулу жылан чакканына карабастан алар аман калат" деди. Ошондо чын эле ошондой болду. Качан уулу жылан чакканда элди, ким ишеним менен ошол жез жыланды карагандар, алар өлбөй калатышты. Ким ишенбей ошол жез жыланды карабаса, анда алар өлүмгө учураган болчу. Ушул мисал менен дагы бир жолу Иса эмне үчүн жерге төрөлгөндүгүн Никодимге түшүндүрүп жатат. Так ошол сыяктуу, ким Иса Машиякка ишенбесе, ким Кудай жиберген уулун карабаса, ким Кудай жиберген уулуна ишенбесе, анда ал өлөт. Анда ал тозокко бараткан адам экендигин ушул жерден Никодимге ачып берип жатат. Марк жазган жакшы кабарда айтылат: "Дарыгер суу адамдарга эмес, ооруларга керек. Мен тоогулууга муктаж адамдарды эмес, тоогулууга муктаждууларды чакырыш үчүн келдим" дейт Иса. Демек, бүтандар, Иса Машияктын туулган күнүн майрамдап жатып, же аны майрамдап коюу, же ооба ал төрөлгөн 2000 жыл мурун биз аны кабыл алабыз, биз аны билебиз, тарых ошентип айтат деп коюу жетишсиз. Же билимге ээ болуп коюу бул жетишсиз. Эгер адам өлүмгө баратканын түшүнбөсө, эгер адам өлүмгө баратканын көрүп, ошол Кудайдын уулуна ишенбесе, анда
ал жетишсиз анын билими. Демек Кудайдын сөзү айтат, Иса ал адам болуп жерге келип, ал жоголгон издеп таап куткарыш үчүн келген дейт. Демек адам Кудай алдында толук банкрот экенин түшүнүп, Кудай жиберген Иса Машиахты кабыл албаса, ал эч качан чыныгы Иса Машиахтын туулган күнүн майрамдай албайт. Бул биринчи ала турган сабагыбыз. Биринчи ала турган сабагыбыз адам өзүнүн күнөөкөр экендигин, куткарылуусуз Кудай уулуна ишенбесе, ал адам тозокко кетип баратканын түшүнүш керек экен. Демек Никодимге ушул ойду жеткизди. Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн ал эмне кыл дейт? Өзүнүн жалгыз уулун берди дейт. Себеби алар өлбөш үчүн. Экинчи ала турган сабагыбыз ушул жерде Никодимге Иса Кудайдын куткарылуу планын ачып берет. Ал план болсо, Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн дейт. Айткысы келип атат Никодим, ал өзүн ыйык эсептеген жакшы адам катары, динчил адам катары ал Иса менен сүйлөшүүгө келген болчу. Бирок Иса айткысы келип жатат, Никодим, сен жакшы эмессиң. Сенин жетишкендигиң сени куткарбайт. Сенин жакшы иштериң сени куткарбайт. Ооба, сен муну бардыгын билген адам катары, динчил адам катары сен кылышың керек бул жакшы иштерди. Бирок бул жетишсиз. Бир гана себеп бар. Куткарылуунун себеби эмне үчүн жерге Иса Машиахты жиберди? Эмне үчүн жерге Иса Машиах төрөлдү? Бир гана себеп бар. Анткени Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн. Бир гана Кудай бул дүйнөнү, Кудай ар бир адамды, Кудай сизди, Кудай ар бирибизди сүйгөндүктөн ал өзүнүн жалгыз уулун жерге жиберди. Анан Кудай биздин, Кудай сиздин күнөөкөр адамдын тозокко баратканын көргөн жана аны куткарыш үчүн ал эмне кылды? Ал сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жерге жиберди. Ушул жерден Иса куткаруучунун Никодимге болгон жообу, Никодим, сени башка куткара турган башка фактор жок, башка жол жок, бир гана жол бар. Ал Иса куткаруучу. Иса айтат, мен жол, чындык жана өмүрмүн. Иса айтат, мен эшикмин. Анан демек Никодим дагы ал түшүнүш керек болчу. Демек экинчи ала турган сабагыбыз куткардын планы бул бир гана себеп бар экен. Кудай адамзатты сүйгөндүктөн, Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жерге жибериптир. Бул Кудайдын ар бир адамга болгон сүйүүсү. Үчүнчү ала турган сабагыбыз ушул жерден Никодимге Иса куткарылуунун жообун, же болбосо куткарылуунун куралын кантип ал ошол адамзатты ооба сүйдү, бирок ошол адамзатты куткарыш үчүн кандай куралды колдонгондугун ушул жерден жазуу бизге жооп берет. Ал өзүнүн уулун берди дейт. Жалгыз уулун берди дейт. Биз өлүмгө барбакпыз күнөөбүз үчүн. Биз күнөөбүз үчүн тозокко кетиш керек болчу. Биз күнөөбүз үчүн азап чегиш керек болчу. Бирок Иса куткаруучу биздин ордубузду ээледи. Иса куткаруучу биздин ордубузга азап чекти. Демек Петр, элчи Петр да айтат, асман астында, күн астында адамзатты куткара турган башка ысым жок дейт. Демек Иса Машиах ал сиз үчүн, Иса Машиах ал биз үчүн азап чекти. Ошол азап чегүүнүн артында биздин куткарылуубуз турган болчу. Андан арыланта турган болсок, кийинки ала турган сабагыбыз ушул жерде куткарылуунун ыкмасын Иса Машиах Никодимге жооп берип жатып ал түшүндүрөт. Бир ыкма бар экендигин айтат. Никодим, эгер сен куткарылууну кааласаң, эгерде сен жогордодан төрөлгүң келсе, эгерде сен асман патшачылыгына баргың келсе, бейишке баргың келсе, анда бир эле ыкма бар дейт. Ал болсо ушул 16-аятта жазылат. Ким ага ишенсе дейт, ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди дейт уулун. Демек, биртандар, кийинки ала турган сабагыбыз бул куткарылуунун ыкмасы ким Исага ишенсе, ким Кудайдын уулун кабыл алса. Ишеним деген сөз бул эмне? Кандай ишеним адамды түбөлүк өмүргө ээ кылат? Кандай ишеним адамды түбөлүк тозоктон куткарат? Кандай ишеним адамды бейишке алып барат? Ушул жерде Никодимге айтат, ооба, мен силерге айтсам, силер аны кабыл албай жатасыңар дейт.
Никодим кайсы бир нерсени кабыл алган, кайсы бир нерсени кабыл алган эмес. Бул ишеним эмес. Эгерде адам ал өзү каалагандай ишенсе, же өзү каалагандай кылам десе, же болбосо бир нерсени кабыл алып, бир нерсени кабыл албаса, бул ишенимге жатпайт. Ишеним бул Кудайдын бар экенине ишенип коюу эмес. Ишеним бул Кудайдын бар экенине ишенип коюу жетишсиз. Анткени Кудайдын бар экенине жиндер да ишенет. Кудайдын бар экенине шайтан да ишенет. Жана алар да титиреп турат. Ишеним бул бүт жүрөгүң менен, бүт акылың менен Кудай өзүнүн сөзү аркылуу эмнени айтса, ошону кабыл алуу. Ишеним бул бүт жүрөгүң менен, бүт акылың менен Кудай өзүнүн сөзү аркылуу эмнени айтса, ошону кабыл алуу. Анан Никодим ал кайсы бир нерсесине ишенген, бирок ал шарт коюп ишенген учурлар болгон. Бул ишеним эмес. Ал өзүнүн бир шарт коюу менен, шарты бар ишенимге ээ болчу. Мындай элестетсеңер, кимдир бирөө айтса, мен мисалы үчүн мен каалагандай ишенем, мен мунусуна ишенем, мен мунусуна ишенбейм дегенде ишенген да Никодим. Аны элестетсеңер, бул окшош болот атат да. Силер айдоочусуңар, силер жолдо кетип баратасыңар, бирок силер өзүңөрдүн эрежеңер менен, өзүңөр ойлоп таап алган эрежеңер менен айдап баратсаңар, анда эмне болосуңар? Сөзсүз түрдө кайсы бир кырсыкка учурайсыңар. Өзүңөргө зыян келтиресиңер. Андан сырткары силерди майы кызматкер тосот дагы силерге айтат: "Сиз эрежени бузуп жатасыз" дейт. Сиз ошондой айтасызбы же? Мен өзүм ойлоп тапкан эрежем менен баратам деп. Жок, ошондо майы кызматкер айтат: "Сиз өкмөт койгон эреже менен айдашыңыз керек." Же болбосо сиз кырсыкка учурайсыз, же башкалардын дагы жанына зыян келтиресиз деп айтат. Же мектепте окуган бала айтабы: "Мага математика жакпайт. Мен бул сабакты окупайм" дейби? Жок. Ал ошол эреже менен окуш керек, билим алыш керек. Дал ошол сыяктуу эле сиз дагы айтышыңыз мүмкүн: "Мен каалагандай ишенем, жана каалаганын кабыл алам" деп. Ооба, сиз ошентсеңиз болот, сиз каалаганыңызга ишенсеңиз болот, каалаганыңызды кабыл алсаңыз болот, бирок бул сиздин эрежеңиз. Сиз Кудайдын сөзүн кабыл албасаңыз, сиз Кудайдын эрежесин кабыл албасаңыз, анда сиз болгону өзүңүздүн эрежеңиз менен жашап атасыз. Анда сиз куткарылбайсыз. Сиз сөзсүз түрдө кайсы бир жоготууга, кайсы бир бактысыздыкка сиздин эрежеңиз ошол нерсеге жеткизет жана ошол нерсеге алып келет. Анткени Никодимдин көйгөйү ушунда болчу. Ал өзүнүн эрежеси менен келген болчу Исага. Ал өзүнүн эрежеси менен жашаган болчу буга чейин. Демек, Никодимге Иса ошол куткаруунун эрежесин ачып берип жатат. Сен, Никодим, Кудайдын эрежесин кабыл алышың керек. Кудайдын эрежеси болсо, Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун берди. Сен ошолго ишенишиң керек. Мына Кудайдын сөзү ушул нерсени сага сунуштайт дейт Иса Никодимге. Демек, адам өзүнүн кандай бир ойлоп таап алган, кошуп алып алган кайсы бир эрежелери менен ишенип жашабаш керек. Ал Кудайдын сөзү менен жашаш керек. Жана Кудайдын сөзүн толугу менен, бүт жүрөгү менен, ишеним менен кабыл алган адам ал сөзсүз түрдө куткарылууга ээ болот. Мен сурагым келет эле. Сиз ишенесизби? Сиз бүт жүрөгүңүз менен Кудай сиз үчүн Иса Машиахты жерге жибергенине сиз ишенесизби? Сиз түшүнүп жатасызбы өлүмгө бара жатканыңызды? Мына Иса куткарчу Никодимге ушул ойду айткысы келген. Андан кийинки максаты ушул жерде Кудай өзүнүн эмне үчүн жалгыз уулун жерге берген, эмне үчүн Иса төрөлгөндүгүн ал ушул жерде дагы айтып берет. Бул болсо ал куткаруунун максатын айтып берет. Куткаруунун максаты болсо ошол 16-аятта айтат: "Ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун" деп берди. Демек, куткаруунун максаты бар экен. Иса Машиахтын төрөлүшүнүн максаты ар бир адам өлбөй, ал өлүмдөн өмүргө өтүш үчүн. Ал тозокко эмес, ал бейишке барыш үчүн. Ал адам соттолбой өмүргө өтүш үчүн. Демек, Иса куткаруучуну Кудай жерге жибериптир. Мына Иса Машиахтын төрөлүшүнүн максаты. Иса Машиах бизди жаңы адам кылат. Ким ишенсе, ал куткарылат, жана ал адам Кудайдан тынчтык табат. Мына Кудай ушуну сизге айтып, Кудай ушуну мага айтып жеткизгиси келип жатат. Жана учурунда Кудай
өзүнүн жалгыз уулу аркылуу Иса аркылуу дагы Никодимге мына ошол чындыкты жеткизгиси келген. Мен сурагым келип жатат. Сиз ишенесизби? Кудай Иса Машаякты сизди куткарыш үчүн жибергенине сиз ишенесизби? Ооба биз адам катары биздин көп шуттууларыбыз бар. Биз дайыма айтабыз, биз деп сүйлөйбүз, алар деп сүйлөйбүз. Бирок мен суроо бергим келет. Сиз үчүн жекече Иса Машаякты сиз кабыл алдыңыз беле? Жекече сиз өзүңүздүн жеке жашооңузда Иса Машаякты чакырдыңыз беле? Балким сиз баарын билесиз. Балким сиз көптөн бери Тора Сабыр Инжилди угуп жүрөсүз, балким окуган чыгарсыз. Бирок сиз ишене элексиз. Анда сиз Никодим сыяктуу болгону баарын билесиз, бирок куткарылууга эмес, өзүңүздүн эрежеңиз менен жашап жүргөн адамсыз. Бирок мен сизди бүгүн чакыргым келет эле. Балким сиз бүгүн айтасыз, мен Кудайымды түшүндүм. Мен кабыл алам сенин өзүңдүн жалгыз уулуң Исаны жерге жибергендигиңе. Деп балким сиз бүгүн өзүңүздүн эне тилиңизде Исаны чакырсаңыз болот. Эми мен жыйынтыктайм. Биз сиздер менен чогуу сүйлөштүк. Ушул төрөлүү майрамында Кудай кандай максат менен Исаны жерге жиберген? Кандай максат менен Иса төрөлгөнүн? Биринчиден, адамдардын тозокко кетип баратканын Кудай эмне кылыптыр? Ал көргөн экен. Адам өзүнүн куткарыла элек экенин, куткарылууга муктаж экендигин, анын жан дүнөсүндө ошол күнөө менен ал тозокко бараткандыгын адам түшүнүш керек экен. Экинчи ала турган сабагыбыз, биз сиздер менен чогуу сүйлөштүк. Ушул аятта эмне үчүн Иса Машаяк төрөлүптүр? Анткени Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн ал өзүнүн жалгыз уулун бериптир. Куткаруунун себеби бир гана жол экен, ал Кудайды сүйүүсү экен. Кудай адамзатты сүйгөндүктөн ал куткарылуунун планын түзгөн экен. Биз өзүбүздүн жакшы иштерибиз менен куткарыла албайт экенбиз. Бир эле себеп бар экен. Эгер сизге ушул жакшылар жетип жатса, эгер сиз ушуну угуп жатсаңыз, анда бир эле себеп бар экен. Кудай сизди абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун бериптир. Мына ошондуктан Иса төрөлүптүр. Үчүнчүсү, Кудайдын куралы бар экен куткара турган. Ал курал болсо, ал өзүнүн баласын колдонуптур. Ал өзүнүн баласын курал катары сиздин ордуңузга курмандыкка бериптир. Менин ордума курмандыкка бериптир. Ал менин үчүн, менин күнөөм үчүн айкаш чыгышта өлүп, ыйык канын төгүп 3 күндөн кийин тирилиптир. Ким кайсы ата-эне өзүнүн баласын аябайт? Кичинекей балдарыбыз ооруса, ошонун ордуна өзүбүз ооруйлу деп айтабыз. Анткени эч кимибиз балабыздын ордуна мындай балабыздын оорушун, кыйналышын каалабайбыз. Ал эми Кудай сиздин тозокко кетпешиңиз үчүн, түбөлүк өмүргө болуш үчүн курал катары ал өзүнүн жалгыз уулу Иса куткаруучун колдонуптур. Биз айттык, кийинки ушул жерде Иса Машаяктын төрөлүшүнүн максаты ал ыкмасы бар экен, куткаруунун ыкмасы бар экен. Ал болсо ким ага ишенсе, башка жол жок экен. Ишеним деген сөз бул Кудайдын бар экенин ишенип кой эмес. Ага биз айттык, жиндер да ишенет деп. Ишеним бул бүт жүрөгүң менен, бүт акылың менен Кудайдын сөзүн кабыл алып экен. Жана Иса куткаруучуну кабыл алуу. Ким уулуна ишенсе дейт, ал куткарылат дейт. Ким уулуна ишенсе, ал өмүргө ээ болуш үчүн ал жиберди дейт. Демек, биз сүйлөштүк, Никодим ал өзүнүн кайсы бир эрежелери менен жашаган. Адам эгер өзүнүн эрежелери менен жашаса, ал куткарылбайт. Биз бүгүн Кудайдын эрежесин, Кудайдын сөзүн кабыл алышыбыз керек. Бул ишеним. Кийинкиси биз сүйлөштүк аягында ошол куткарылуунун максаты, Иса Машаяктын жерге төрөлүшүнүн максаты ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн ал төрөлгөн экен. Ким аны кабыл алса, ал жаңы адам болот. Адамдар айтып калат эмеспи? Мындан ары эски шаболот жок. Же болбосо мындан ары эски серик жок депчи. Мындан ары мен жаңы адаммын, мен жаңыландым, мен мурунку жашоом калды, мен мурунку жашоомду калтырдым, мен азыр жаңы адаммын дейт эмеспи? Демек, ошол сизди мени жаңылай турган бул Иса куткаруучу. Кудай силерге ошол Иса Машаяктын төрөлүшү майрамында батасын берсин. Ар бирimiz өзүбүздүн жан дүйнөбүздө Иса куткаруучун кабыл алып, өзүбүздүн эрежебиз менен эмес, ишеним менен Кудайдын сөзү менен жашаганга Кудай силерге жардам берсин. Амин.
Айтынбай жым-жырт бүт айлана, Ыйсанын толган күнүн майрамдайбыз кубана. Элге тынчтык берүүгө жерге келди Кудай, кубанган жүрөктөрдөн жаңыра берсин ырлар, жаңыра берсин ырлар. Сен дагы шашылгының, шашыл Ыйса теңирге, аламдын падышасы жаныңа бакыт берет, жаныңа бакыт берет.